Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Баарыбыз китеп дептерлерибизди алып, онлайн сабакка даярданабыз. Биздин бүгүнкү силер менен өтүүчү темабыз жалпылагыч сөздөргө коюлуучу тыныш белгилер. Биз өткөн сабакта жалпылагыч сөздөр жөнүндө түшүнүк алганбыз. Эми болсо аларга кандай тыныш белгилер коюлат? Алар жөнүндө түшүнүк алабыз. Бүгүнкү сабактын максаттары: бир өңчөй мүчөлөргө ылайык келген жалпылагыч сөздөрдү таба билесиңер. Жалпылагыч сөздөргө тыныш белгилерин туура кое билүүгө көндүм аласыңар. Бир өңчөй мүчөлөрдөгү жалпылагыч сөздөр боюнча схемаларды түзүүгө аракеттенесиңер. Баарыбызга сабактын максаттары түшүнүктүү болгон болсо, анда теманы түшүнүп алабыз. Жалпылагыч сөздөр бир өңчөй мүчөлөрдөн мурун да, кийин да колдонула берет. Ошого байланыштуу тыныш белгилерин колдонулушу да ар башка болуп саналат. Мисал үчүн, бул жерде эки мисал берилген. Эч кимге, досума да, душманыма да адилетсиздик кылгым келбейт. Экинчи мисал болсо ошол эле сөз, бирок бир өңчөй мүчөлөрдөн кийин келген жалпылагыч сөз. Досума да, душманыма да эч кимге адилетсиздик кылгым келбейт. Демек, биринчи мисалда жалпылагыч сөз бир өңчөй мүчөлөрдөн мурда келип атат. Экинчи мисалда болсо бир өңчөй мүчөлөрдөн кийин келип атат. Экөөндө тең тыныш белгилер башкача коюлган. Мисал үчүн, биринчи сүйлөмдө жалпылагыч сөздөн кийин кош чекит коюлуп, анан бир өңчөй мүчөлөр жазылып атат. Экинчи сүйлөмдө жалпылагыч сөздөн кийин сызыкча белгиси коюлуп, анан жалпылагыч сөз жазылып жатат. Эгерде жалпылагыч сөз бир өңчөй мүчөлөрдөн мурда келсе, анда жалпылагыч сөздөн кийин кош чекит коюлат. Ал эми бир өңчөй мүчөлөр алардын маанисин чечмелейт. Мисалы, залдагылардын баары, студенттер да, окуучулар да, жумушчулар да дүкүрөтө кол чабышты. Демек, бул жерде жалпылагыч сөз баары. Жалпылагыч сөздөн кош чекит коюлуп, андан кийин бир өңчөй мүчөлөр жазылды. Мен жогоруда силерге буну айтып кеткенмин. Эгерде жалпылагыч сөз бир өңчөй мүчөлөрдөн кийин келсе, анда жалпылагыч сөздөн мурда сызыкча коюлат. Мисалы, силер да, мен да баарыбыз элибизди сүйөбүз дейт. Демек, бул мисалда баарыбыз деген сөз жалпылагыч сөз. Силер да, мен да деген сөздөр болсо, бир өңчөй мүчө болуп саналат. Эми баарыбыз окуу китептерибизди алабыз дагы, көнүгүүлөрдү иштеп, алган билимибизди бышыктайбыз. 197 көнүгүү. Сүйлөмдөрдү көчүргүлө, тыныш белгилерин койгула дейт. Демек, бул көнүгүүдөгү сүйлөмдөрдө тыныш белгилери атайын калтырылып кеткен. Ошол тыныш белгилерди туура коюуга аракет кылат экенбиз. Андан кийинки көнүгүү. 198 көнүгүү. Схема боюнча сүйлөм түзүп, тыныш белгилерин койгула дейт. Бул жерде квадрат белгиси жалпылагыч сөз, ал эми тегерек болсо, бир өңчөй мүчөнү билдирет экен. Биринчи схема боюнча түзө турган болсок, демек сүйлөмдүн башында жалпылагыч сөз келип, андан кийин бир өңчөй мүчөлөр кетиши керек экен. Ал эми экинчи схема боюнча болсо, биринчи бир өңчөй мүчөлөр, андан соң жалпылагыч сөз. Андан кийин 200 көнүгүүнү аткарабыз. Суроолорго жооп бергиле. Жалпылагыч сөз деген эмне? Жалпылагыч сөздөр бир өңчөй мүчөдөн кийин келсе, кандай тыныш белги коюлат?
Эгерде бир өңчөй мүчөдөн мурун келсе, кандай тыныш белги коюлат? Жалпылагыч сөз сүйлөмдө кандай милдет аткарат? Жалпылагыч сөз менен бир өңчөй мүчөлөрдүн байланышы жана орду жөнүндө айтып бергиле. Берилген ушул 3 көнүгүүнү аткарасыңар дагы жөнөтөсүңөр, урматтуу окуучулар. Эгерде түшүнбөй калган жериңер болсо, кайрылып сурасаңар болот. Бардык көнүгүүлөрдү аткарып бүткөндөн соң дептерибизге мен билдим, мен үйрөндүм, мен түшүндүм деген сүйлөмдөрдү толуктап жазасыңар. Мисал үчүн бүгүнкү сабакта силер эмнени билдиңер? Мен билдим дегенден кийинки көп чекитке ошол бүгүнкү сабактан эмнени билгениңерди жазасыңар. Андан кийинки болсо мен үйрөндүм дегенге коюлган көп чекитке болсо үйрөнгөн нерсеңерди, түшүндүм дегенге болсо түшүнгөн нерсеңерди жазасыңар. Кыскача айтканда, ошол бүгүнкү сабакта эмнелерди үйрөнүп, эмнелер жөнүндө билдиңер. Ошонун баарысын жазып, мага тапшырмаларды жөнөтүп атканыңарда кошо жөнөтүшүңөр керек. Кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин саламатта болгула.